Мечітте неке кыйылганда имам чалыптыр атаға, қыздың атасына. Паланчака, қызыңыздың тұрмышқа чыгып атканын билесизби? Билем, кече узаттык. Эже, сиз билесизби? Ооба. Анан кийин хиджаб кийген кыздар ортого чыгып, кыйшаңда бийлегени таптакыр туура эмес да, ошолор да билип койсун. Эле килтейгенче апаңдай аялды алып алып не кыласың? Анын үйүнө кирип жашап не кыласың? Баштапкы төлөм жок. Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Biz sunuştayбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7 926 826 08 22, +7 965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз. Ассаламу алейкум, атучук мектеп катталуучулары. Кайрадан эле биздин мыкты коногубуз, психолог, педагог, ошондой эле Куран устазасы Өктөмкан Абдубалиева устазабыз. Куш келипсиз. Азыркы ушул мына коомчулукта көйгөй болуп жаткан ашча чыгым боюнча сиздерге суроо узаткым келип атат. Ошондой эле мен миграцияда көп жыл жүрдүм. Миграциянын жакында дагы сизге суроо берейин. Бүгүнкү күндө мына тойлордун өтө көп чыгашасы, ошондой эле мындай бейкылык тойдо болуп аткан окуялар, конкурстар, өзүңүздөр тойго катышып жүрөсүз. Ошо боюнча пикириңиз, ошондой эле мен чет мамлекетте мечиттердин алдында да өзүнүн чоңдорго дагы алып алгандар бар, өзүнөн кичинеге тийип алгандар бар. Көчөдө нике боюнча. Көчөдө нике окуткан кандай дейсиз? Анан нике окутканда сөзсүз ата-энесинин ыраазычылыгы керекпи же керек эмеспи? Ошо боюнча бир кененирээк айтып берсеңиз. Бисмилла. Албетте, нике окутканда ата-эне билиш керек, ата-эненин ыраазычылыгы болуш керек. Россияга бир үй бүлө жөнөп анан узатышты дагы, бала келе албай калып, анан ата-эне эки тараптык узатып, анан борбордук мечитте нике кыйылганда имам чалыптыр атага, кыздын атасына. Паланчака, кызыңыздын турмушка чыгып атканын билесизби? Билем, кече узаттык. Эже, сиз билесизби? Ооба. Анан кийин сурап, 2 саат кармаптыр, отургузуп, комнаталарга, бөлмөлөргө кирип, мына экөө урушуп келди, мындай болбогула. Тиги ажырашып келди, мындай болбогула. Могу мындай болду. Ошолорду көрсөтүп, ушундай болбогула деп туруп, аябай сонун насааттарын айтып, милдеттерин айтып, анан чыгарыптыр да, мен ыраазы болдум. Ошол имамга Москвадагы рахмат дедим. Анан кээ бирөөлөр азыр эми көчөдө нике, ол кандай нике болду? Анан күбөлөр болуш керек, ата-эне билиш керек. Ата-эне билиш керек. Анан канчалаган жигиттер жүрөт, аял айылда атасын, кайната кайнесин багып атат, балдары кичинекей, күйөө жүрөт, анан эле бир чоң аялдарды алып алган, же ошол аялдардын үйүнө кирип алган. Бияктан ыйлап мага жазышат: "Не кылайын устаза? Күйөөм чоң эле аял менен жашап атыптыр, ошонун үйүнө кирип алыптыр, автомойкада иштейт экен палан түлүн." Не деш керек? Карасаң эми балдар деле ойлоnuш керек да, же аялыңа келип кет, же аялыңды алып бар, кандайдыр бир кырдаалды бир оңой жолго салыш керек да. Анан напсиге азгырылып эле килтейгенче апаңдай аялды алып не кыласың? Анын үйүнө кирип жашап не кыласың? Карачы, кандай көйгөй. Аялдын бул жактан маанайы түшөт, ата-энеге дагы бир аз мамилеси солгундап калышы мүмкүн, балаңар мынтип атат деп, балдарга жакшы тарбия бере албай ыйлап сыкташы мүмкүн. Бул сөзсүз таасир этет да. Ошондон ушундай маселелерди караш керек, ойлонуш керек жигиттерибиз, кыздарыбыз, балдарыбыз бардыгы. Нике деген бул Аллах Таалам бир гана мусулманды нике менен бири-бирине адал кылды. Бир гана мусулманды. Ошол адал никеден урпактар уланыш керек. Никесиз байланыштарга барбаш керек. Аллах Таалам жазалап коет. Сөзсүз балдарынан, неберелеринен ошол кайталанып калат да, чыгып калат, уят болот. Ошондон ушул маселелерге да көңүл буруш керек. Анан тойлордо азыр
Канчалаган мен тамадаларды байкайм, мен баягыдай эле музыкасы бар, бии бар тойлорго барбайм. Мен өзүмө караштуу адамдар болуп калса барып туруп китептеримди тапшырып, руханий дүйнөңөргө азыктап эле келе берем. Анан кээ бир тамадалар бар, ушундай бир сонун сымбаты, көркөмү, кийингени, жүрүм туруму, залды башкарганы, сүйлөгөнү өтө сонунда. Тимур деген баланы айтып кетейин, Куршапта ушундай сонун той алып барды. Бир музыка жок, бир бии жок. Өтө мазмундуу алып барды. Мен ушунча ыраазы болуп, бар жок төп келишкен экен да. А кээ бир жерде дайды сөздөрдү сүйлөйт, мындай үйрөнчүк тамадалар бар да, жаш микрофонду мынерине тийгизип алат. Зал не деп сүйлөп атканы билинбейт да. Ошо микрофон менен иштөө жолун да билишпейт да. Могу жерге тийгизип алып сүйлөйт. Бир дагы сөзү дайын эмес, кошулушуп бир нерсе болуп кеткен сөздү касың. Анан кийин тиги 2,5 саат бий кылып туруп алат да. Чырактарды өчүрөт, жандырат, рэпти коет, ошого да бийлешип атат. Анан бул жерде оронгон, хиджаб кийген кыздар ортого чыгып кыйшаңдап бийлегени таптакыр туура эмес да. Ошолор да билип койсун. Сен орондуңбу? Аллахтын парзын аткарып атасыңбы? Эмне ортого чыгып бийлеп атасың? Анда оронбой эле койбойсуңбу? Орусча болуп жүрө бербейсиңби? Европалыктардай болуп эле. Ошондон ошол кыздар дагы ойлонуп койсун. Өтө хуник, өтө жарашпайт. Карап турасың дагы, аттиң дейсиң да. Анан чыгымдын, ашыкча чыгымдын кереги жок. Өтө баягы көп нерселер эми кандай акчага болду? Же карыз алды, же банктан эме алды, карыз алып кылып атабы? Ал жагында ойлоnuş керек. Ашыкча чыгым өтө көп да. Ата-эне, кээ бир ата-эненин колунан келбесе, балдар иштеп таап келет дагы бүт чачат. Эртесен отуруп калат, эч нерсе жок. Бардыгын пландаштырып, максат менен, ой менен, ата-эне менен кеңешип, кандай кылалы? Канча менин бир талабаларым бар сабагымда. Кудалар сүйлөштү төртөө. Палан күндү белгиледи. Пататой жок, закыс жок, кечеси жок, ресторан жок. Барды, бала барып туруп досу менен кызды алып келе берди. Анан апалар бүт келин кыздар келди, илгеркидей көчүрүп келгендей кылып келди дагы, сыйды көрдү, сарпайды кийди, кетти, болду. Соп-сонун жашап атат, бир канча балалуу болуп калды. Анан кээ бир мен көп тамадаларды көрүп жүрөм дагы. Анан тиги кийин өзүм тааныган, сөзүмдү уга турган тамада болсо, кийин айтып коем кеңешимде. Балам, момундай кылдыңар. 70% карыялар отурса, 70% силер бий кылып туруп алдыңар. Намаз окуп атсак да даң-дуң болуп атат. Ушундай кыжалат болдук. Карабайсыңбы? Акылыңар каякта жүрөт? Залды карабайсыңарбы? Кээ бирөөлөр ушундай паланын алып кел, ким биринчи бутту кийим чечип келет, ким биринчи галстугун чечип келет. Ошол кереги жок ошонун. Жөн эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны боюнча суроолорду берип, белектерди көп алыш керек. Китептерди, сонун китептер бар. Ошондой белектерден берип, керек болсо китептен ушундай бир сонун букет кылып беришсе болот. Жанагы 2 жашкачы, кандай сонун мындай ойлонуп көрсө, сонун белектер тартууласа, руханий дүйнөгө бай турганчы. Тамадаларды жакшы болсо мен сөзсүз барып туруп, азаматсың, мыктысың деп айтып коем. Башталганда эле байкап коем, залды да тейлей алат, басканды да отургуза коет. Ушундай бир башына аягына чейин момундай кылып кармайт да, өзү да кычырап турат да, сөзсүз мен баамды берип коем. Анан мындайраак тамада болуп калса, булар баягы мындайча айткенде самопалдагы эле эптеп эле үйрөнүп алыптыр да, дайды сөздү бир көп сүйлөйт, күлдүрөмдө бир болбогон эле сөздү сүйлөшөт. Анан бир оюндарды уюштурат, жарашпаган эле оюндарды уюштурат. Отургандар эми зериккенден ахы деп күлүшүп аткарып коюшат, бирок бир дагы мазмуну жок, бир дагы бир көрө турган, уга турган нерсе жок да. Анан аттең деп кет. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо,
страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.